Кыргызстандыктарга ушул китептерди окууга чакыргам. Ошону менен бирге Кыргызстан дин башкармалыгы, Кыргызстан ислам университети биргеликте уюштуруп аткан ушул конкурска катышып, анан кийин ошол конкурстун жеңүүчүсү болушун ар бир мусулман насип кылышын каалап кетебиз. Ошол жерде жакшы белектер бар экен. Ошол таттыктуулар утуп, анан кийин ошол белектерге жетсин. Китеп окуу бул адамдын өсүүсү, өнүгүүсү. Кимде ким китепти окубаса, жаңылык албай турган болсо, бул адамзаттын ошол күнү токтоп турганы болуп эсептелип калат экен да. Ошондуктан дайым өнүгүп өсүш үчүн китептерди окуш керек. Китептердин дагы ар түрдүү китептери бар. Ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай сактана турган дуалардын арасында пайдасыз илимден сакта деген да. Ошондуктан бул китептер иншалла адамзатына пайдалуу. Ушул китептерди окууга мен жалпы кыргызстандыктарды чакырам.